Эмне үчүн жапон балдары акылдуу болушат? Баланын мээсин өстүрүүнүн 6 сырын ушул видеодо айтып беремин. Бул видео бардык ата-энелерге, чоң ата, чоң апаларга пайдалуу болот. Андыктан сиз каналга катталып, коңгуроону басып койсоңуз, мен видео жүктөгөн сайын сиздерге белги келип турат. Анда эмесе бүгүнкү видеобузду баштайбыз. Жапонияда 5 жаштагы бала бир ишке алаксыбай, бир жерге отуруп 45 мүнөткө чейин көңүл бура алат. Ошол эле учурда башка өлкөдөгү көптөгөн ата-энелер баласын 5 мүнөткө дагы бир жерге отургуза албай убара болушат. Ошондо баланын жашоосундагы алгачкы 5 жылда эмне болот? Эмне үчүн алардын көңүл буруусу, өзүн өзү башкаруусу мынчалык айырмаланат? Эмне үчүн Америкалык педиатрия академиясынын бүгүн биз колдон келген тарбия ыкмаларын жасадык, бирок максатына жетпей калды деп ачык эле мойнуна алып айтты. Чындыгында жапон ата-энелеринин балалыктын алгачкы жылдарында кылган иштери баланын мээсинин калыптанышына түздөн түз таасир этет экен. Алардын кээ бир ыкмалары сиз мурда уккан мээни өстүрүү боюнча кеңештердин бардыгын жокко чыгарышы мүмкүн. Токио медициналык университетинин 2024 жылдагы изилдөөсү боюнча таң калыштуу нерсени ачыкташты. Биз сөз кыла турган 6 эреже мына ошол чоңойгон балдардын көңүл буруусу, эс тутуму жана маселе чечүү жөндөмү 7 жашка келгенде башкаларга караганда 40%ке жогорулатат. Эң кызыгы, жапондор баласына кымбат баалуу акыл эстерди өстүргөн, эс тутумду өстүргөн карточкаларды же атайын колдонмолорду сатып алышпайт. Алар акча талап кылбаган, бирок абдан маанилүү болгон күнүмдүк адаттарга таянышат. Келиңиз, бул 6 кадамды азыр чогуу талдап көрөлү. Биринчи кадам — уйку. Уйку бул ыйык нерсе. Жапон ата-энелери уйку үчүн бул баарынан бийик турган нерсе деп эсептешет. Конокко барабы, туугандар менен жолугушабы же башка иш-чаралардын баарынан дагы баланын уйкусун, баланын режимин эч качан бузушпайт. Жапонияда 1ден 5ке чейинки балдар түнү бою 11-12 саат укташы керек деп эсептешет. Осака университетинин изилдөөсү боюнча баланын мээси күндүз алган бардык маалыматтарды дал ушул терең уйку учурунда иреттеп мээге сактайт. Уйку кыска же туруксуз болгондо мээнин өнүгүүсү жабыркайт. Жапондор уйкусу канган мээ жакшы көңүл бурат, тез үйрөнөт жана эмоцияны жакшы башкарат деген принципти карманышат. Экинчи кадам — табият менен күнүмдүк байланыш. Аба ырайы кандай болбосун, жапон балдары күнүнө жок дегенде 1 саат сыртта болушат. Бул жөн эле оюн аянтчасы эмес. Бак-дарактар, жер, кум, таш, эркиндик бар, ачык мейкиндик. Киото университетинин изилдөөлөрү көрсөткөндөй, табиятта болуу стресс гормонун азайтып, мээнин чечим кабыл алуу жана өзүн өзү башкаруу үчүн жооптуу бөлүгүнүн префронталдык кортекс жетилишине шарт түзөт экен. Башкалар сыртта чыгууну бир жыргалчылык катары көрсө, жапон балдары үчүн бул тамак же уйку сыяктуу эле күнүмдүк зарыл нерселер. Үчүнчү кадам — экрандарга катаал чектөө коюу. Бул азыркы ата-энелер үчүн эң оор кадам. Жапонияда 3 жашка чейинки балдарга экран таптакыр көрсөтүлбөйт. 3дөн 6 жашка чейин болсо, күнүнө 30 мүнөт менен гана чектелет. Токиодогу изилдөөлөр көрсөткөндөй, 5 жашка чейин телефон же телевизорго көп алаксыбаган балдардын мээсинин тилге жана логикалык ойлонууга жооп берген ак заты суюлуп кеткен. Жапон ата-энелери баланы телефон менен алдап, тынчтандырып же болбосо телефон менен алаксыткандан качышат. Себеби анын келечектеги зыяны канчалык
жаман экенин билишет. 4-кадам. Кол менен иштөө жана сезүү тажрыйбасы. Жапондор балдары күн сайын реалдуу нерселерди кармап, изилдеп чоңоюшу керек деп эсептейт. Алар кум, суу, баткак, чопо, таштар же камыр менен ойношот. Ата-энесин да ашканада жардам берет. Бакчада жер казышат. Нагоя университетинин изилдөөсү боюнча, бала колу менен бир нерсени кармап, формага келтирип же ойноп жатканда мээнин бир нече бөлүгү бир убакта ишке киришет экен. Бул экран бере албаган чыныгы нейрондук байланыштарды баланын мээсине түзөт. 5-кадам. Бетме-бет терең бала менен байланыш. Жапон ата-энелери баласы менен сүйлөшүүгө өзгөчө убакыт бөлүшөт. Бул жөн эле жанына отуруп эмес, баланын көзүнө карап, ылдый эңкейип, анын бою менен тең болуп жерге отуруп, аны угуп, суроолоруна жооп берүү. Мээнин өсүшү жана сөз байлыгынын көбөйүшү үчүн бала тирүү адамдын тилин угушу керек жана ага жооп бериши керек. Телефонду четке коюп, балаңыз менен жерде чоого отуруп анын эмне кылып жатканын сураңыз. Эмне деп суроо берип атканын угуңуз. Анын көзүнө караңыз. Баланын деңгээлине түшүңүз. Бул сабиз. Сабиз сары экен. Жана аны жегенде кытыраак. Даамын татып көрөсүңбү? Деген сыяктуу жөнөкөй сүйлөшүүлөр баланын бүтүндөй мээсин өстүрөт. 6-кадам. Негизги пайдубалды куруу. Жапон тарбиясында эң башкы ишеним бар. Ал баланын алгачкы 5 жылы билим алуу үчүн жарыш эмес, пайдубалды куруп берүү мезгили. Алар баланы тамга таанытып, эрте эле математикага мажбурлабайт. Тескерисинче, уйкуга, кыймылга, табиятка, эмоционалдык байланышка басым жасашат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, бала кезинде эркин ойноп, эркин кыймылдап чоңойгон балдар кийин мектепте эң алдыңкылардан болушат. Алар маселени чечүүнү, логикалуу ойлонууну жана өз оюн айтууну билишет. Себеби алардын мээси билим алууга даяр жана өсүп жетилген болот. Корутунду чыгарабыз. Кыскача айтканда, уйку режимин коргоңуз. Табиятка алып чыгыңыз. Экрандан болушунча алыс кармаңыз. Көбүрөөк кыймылдатыңыз балдарды. Колу менен иштөөгө шарт түзүп бериңиз. Аны менен бетме-бет сүйлөшүңүз. Бул 6 адат баланы ийгиликке даярдаган эң күчтүү жана акылсыз куралдар. Сиз бул 6 кадамдын кайсынысы эң кыйынчылык туудуруп жатат сизге? Кайсынысын аткарууга убакыт керек болуп жатат? Өз пикириңизди комментарийга калтырыңыз. Ал эми биз болсо кийинки видеобузда ушундан дагы эң пайдалуу маалыматтарды бөлүшөбүз.